Соңку мезгилдерде сиз тарапка аябай чалгуулдар күчөдү, кандайдыр белгисиз адамдар тарабынан. Ошол окуя кандайча болуп кеткен, анан сиз кечирим сураганыңызга карабай азыр ушунча эме болуп атат да, атмосфера түзүлүп атат. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Абдан туура айттыңыз. Ошондой мүмкүнчүлүк болсо экен деп отурдум эле. Акыйкатымды жеткирер терезе бар экен. Сиздерге ыраазычылык билдиремин. Акыркы мезгилде кандайдыр бир токулган, жасалган, бурмаланган, ойдон алып туруп, ойлонбой туруп, от жаккан, ширеңке чаккан азаматтардын олжосуна ошондой интернет желесинде куру дооматтарга бир эле мен эмес, мен ойлойм да, биздин коомубузда жаш болобузбу, кары болобузбу, эл алдында ата эненин берген тарбиясы, элибизден алган жыйган өзүбүздүн тоба деп жүргөн адамдык касиеттери бизге күл чачып турган учур, гүлдөп турат, доорун сүрүп турган учур. Мен душманыма да каалабайт элем, айланайындар. Мына мен айтылбаган кепке, менин ниетимде, дилимде жок нерсеге мен кечирим сурадым. Мажбур, эмне үчүн дебейсизби? Анткени ар бир чыр чатактын аркасында бир четинен алганда улуулук жашыңа келип ойлонот экенсиң. Экинчи эне деген касиет менен элдин кызы деген ат бар. Эми мен көтөргөн жүк көп экен. Мына ошол өңүттөн алганда мен тааныган дагы элибиздин арасында баары эл жаман эмес да. Аласы болот экен, чолосу болот экен деп туруп, анан кийин ортосуна алып кой, бул кызы чууну өзүм баспасам болбойт экен десем, ага айтылбаган сөзгө жээлигип алгандар от алып бүгүндө мына азыр борбордук аянтта ишенесизби? Эл болгондон кийин элден айланайын келип сүрөткөзүшөт экен. Токтоп байралып түшүп койгон жеримен кармап алып, ар аңкылдады, бери аңкылдап өттү алдыман, айтпаганда айтып, жапжаш кыз келип сүрөткө тартып туруп, видеого тартып, аерден да өзүнүн мүдөөсүн аткарды. Бул ойлоймун, бул уят болот, бул надандык, бул тарбиясыздыктын белгиси. Айланайындар, өзгөчө жаштар. А дегенде сиздер сурап, билип, ичине кирип, маселени чоо жайып. Анан ошол жерден ооба, эгер ооздон жаңылган болсом, туура эмес сүйлөгөн болсом, мен мойнума ала турган кишимин. Мен мындай бир бурмалап танып кетчү адамдардан эмесмин. Ал айтылбаган кепке мен кечирим суроого мажбур болдум, айланайын. Ушундай болуп атат. Ошол күн сиз кандай окуя, кандай болгон? Сиз тоого эс алган чыккан окуясы менен жана ошол жерден токтошкон адамдар келип, сиз менен сүрөткө чыгып баарлашып калышкан, Ал күнү мына Супара Чуңкурчак дегенге жаңыл башында турган ошо топко ыраазычылык билдирем. Ал күнү да ошентип мени каралоолор 5 күн чыдадым. Мунун алдыда айтып берейинчи толо. 5 күн мени интернетте жалган жала менен сен сакалчандарга асылдың деген жала менен доомат кылып турушту. Анан аларга бир жашы жап-жаш балдардын алдынан өтүүгө туура келди. Карасам жашы 25-тин төгөрөгүндөгү бала бир жердин болгондо да имам экен. Ошол баш болуп мага күл чачып турушту. Мен айттым, айланайын балам дедим. Сен кандай ошого ишенесиң? Мен ал жерде жанагы сакал дегендин артында мисалы билимдар, илимдар адамдар билген нерсе көп да. Мынау элдин аял затынын токол, жанагы талак, анан кийин аял менен эркектин ортосундагы мамилелер, булар азыр адамзаттын ушунчалык аң сезими өскөн учур, ар бир үй бүлө өзүнүн маселесин өзү жөн эле чечип алат. Ал илгеректе болчу биздин жаш кезекте, чындап эле айыл түрө бири-бирине акыл сураган, ата энеден барыбыз ооба деп түшүнкөн заман эле бул. 50 жылда эл жаңырып, азыр адамзаттын акыл ою, кичинекей балдарыбыз да бизден кээде акылдуу болуп кетип аткан учурда мен мындай бир илимденген чөйрө, бир жакшы бир тияктан тарыхтан алып маселе көтөрсөңүздөр деген жакшы оюмду айтам деп, этектен жогору чыгыңыздар дегем. Мына көрдүңүзбү? Андан ошентип 5 күн токмок жеп, мен Маралдык жактан болбогон жерден сынган көңүлүмдү агартканы баргам. Ошол жерде тоонун койнунда таза абада төрдө жүрсөм, бейтаныш 7-8 киши келип курчап калды адатынча. Баягы көнгөн жумуш туруп бердим унчукпай эле. Баары түштү, топ менен да түшүштү. Анан 2ден, анан 3дөн, анан 1ден түшөт. Ал көнүмү шадапка сабыр кылып туруп турдум. Аңгыча өздөрү баштады бул жанымдагы кимиси бирөөсү, мен бирин да тааныбайм. Айтты, сиз оштуксуз да эжеке сүйлөгөн сөзүңүздөн байкап атам деп. Мен ошол жерде эркелеп кээде мындай өзүмдүн баткендик, түштүктүк жаргондорумду сүйлөп жиберем. Тоодо жүргөндө кыялданып бирдемени сүйлөдүм окшойт да, эсимде жок. Анан мен айттым, албетте дедим, мен оштукмун. Мен болгондо да Баткенде мынау биягыбыз өзбек туугандар менен, биягыбыз тажик туугандар менен чектеш болгон үчүн биз базарыбыз да бир, мазарыбыз да бир. Жаш кезимде мен мынау Фергана, Кокон, Андижанды жөн эле аралап өстүм мен. Заман жакшы эле да. Анан ошентип 7 дубан эл болгондон кийин өз менталитеттерибиз бар. Мисалы, бир киши айтып калды, мен нарындыкмын деп калды. Мен айттым, сиздер
Кытай туугандар менен улуу Кытай жибек жолу менен чектешсиздер. Бир жагыбыз казак туугандар менен, мисалы жаш кезимде мен Таластын келини болдум. Казак үй бүлөдөн өкүл ата өкүл энебиз бар эле биздин. Таразыга кадимки Жамбулга биз базарга түшөт элек айланайын. Мына ошонун соңарындай ал жерде кеңири аңгеме кылып кеттик экөөбүз. Бул киши менен угулбай эле жакшы эле видео тартып аткан көргөн эмесмин мен. Чын көрсө ана кимдир бирөө ар жактан тартып атыптыр. Анан мен оюмда кирим жок эле күлүп, ооба туура айтасыз. Биз кичине өзбектешкен элбиз, өзбектерге жакын болобуз. Сиздер тиякта чек араңыздар Кытайга жакындарсыздар. Ушуну алып барып туруп анан бизди Кытай дейди деген темага жанагы өздөрү кайсы сайт экенине да кызыкпадым, балам. Бул ызы-чуу дооматтан чок басып калган жаным ошолорго киргенден неметип калдым. Болбой эле ошол али күнчө ошол басылбай жатат. Мен ойлоймун, бул туура эмес. Айтылбаган сөзгө өзү дилимде мен ат башы болобу, нарын болобу, алай болобу, каракулжо каягына барсам жүргөн маанайымдан байкасаңыздар да болот. Дайыма бир бакыттын күйсүн тыңшап жүрөм мен мынтип. Барчылыктын демин тыңшап жүргөн кишимин. Бир ажары ачылган табиятыбыздын сулуулугун элге жеткирүүгө шашкан кишимин. Мен ушундай адаммын. Ошо чуңкур чакка бекер барган эмесмин. Ошол жерден бир аба өзүмдү, анткени адам өзүңдүн жүрөгүңдү тазартсаң, аураңды тазартсаң, анан элге бир нерсе бере аласың да. Мен ошон үчүн элдин алдына этияттанып, акыл эсимди, айтар сөзүмдү мындай бир оюмду жыйнап жүргөн кишимин. Бул жерде ошол өзгөчө мына азырдагы площадьта мени жашы карысы бир сыйра абалап алышты. Бул өтө уят болот. Туугандар андай ээлигип жээликкен жол менен биз эл боло албайбыз. Ээликпейлик. Айтылбаган сөзгө кишини маскаралай бергендин чеги болот. Мен улуу элдин касиетинен айланайын деп туруп, жалпы журттун алдында тазим кылып кечирим сурадым. А бирок жанагы адеп ширинке чагып, адеп жамандык издеген адамдарды айылбызбы, элбизби, аксакалдарыбыз барбы, мындай бири-бирибизди тыйганга да жетсек экен, мен ушуну суранат элем.